Мал алып союлбаш керек. Мыйзамга баш ийебиз. Маркумдун 40 жана жылдыгын өткөрүүгө тыюу салынат. Ушул сыяктуу аш тойлордогу айрым жөрөлгөлөргө тыюу салган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документти Жогорку Кеңештин депутаттары Замирбек Мамасыдыков жана Шайырбек Ташиев иштеп чыккан. Мыйзам долбоору боюнча маркумду узатууда төмөнкүдөй чектөөлөр кирет. Мыйзам долбоору боюнча маркумду узатууда катышуучулардын саны чектелбейт жана мал союлбайт. 3 күндөн кийин маркумду эскерип Куран окутулса, 1 жылкы же бодо мал союуга мүмкүн. 3-үлүк, 7-лик, 40 жана жылдыгын өткөрүүгө тыюу салынат. Мал алып союлбаш керек. Ал жерде аза күткөнү жанагындай жамаат барыш керек. Жанагы фарз кифая деп коет. Ошо мен паланчы өтүп кетиптир, аркасынан туруп 2 рекет намаз окуп коеюн, жанагы 4 такбир намаз окуп коеюн деп барыш керек да. Анан бул жерде барып баягыдай жылкы союлуп аркасынан тек аттар, кудаларга аш тарт деп бул нерсе жок да. Ошон үчүн шариятыбызда ушундай ысырапкерчиликтердин алдын алуу үчүн катуу эскертүүлөр берилген. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла депчи. Той өткөрүүдө кийит кийгизүү, түштөндүрүү, себет жана конок берүү сыяктуу үрп адаттарга тыюу салынат. Үлпөт тойдогу салтанатка 3 автоунаа менен чыгууга мүмкүн. Тойлорду өткөрүүдө сактала турган эрежелер. Үйлөнүү тойго 1 бодо же жылкы союлуп, 250дөн ашпаган конок чакырылат. Кыз узатууда 1 бодо же жылкы союлуп, коноктор 100дөн ашпашы керек. Эгерде үлпөт той жана кыз узатуу бир өтсө, 1 бодо же жылкы союлуп, коноктор 350дөн ашпашы керек. Мыйзамдын аткарылышын мамлекеттик администрация мэриялардагы каада салттарды жана майрамдарды жөнгө салуу боюнча комиссия көзөмөлгө алат. Эрежеге баш ийбеген той ээсине 300 000 сом, салтанат өткөрүлгөн кафе ресторандардын ээсине 100 000 сом. Ал эми сөөктү коюуга байланыштуу тартипти бузгандарга 200 000 сом айып пул салынат. Штраф бул эскертүүдө. Бир адам штраф капчыгы чоң болсо, туура төлөп коюп, мен уулумду бир жолу үйлөймүн, бир жолу төлөп кое берем деген мындай ала барман инсандар да болушу мүмкүн. Бирок мен ойлоймун, эгерде түшүнүгү бар адам болсо, андай жолго барбайт деген ойдомун. Ошондуктан мыйзам күчүнө кирсе, бара-бара калыптанат. Туура башында болушу мүмкүн, андайларда чыгышы мүмкүн. Бара-бара мыйзамдуу мамлекет болгондон мыйзам күчүнө киргенден кийин мыйзамга баш ийебиз сөзсүз түрдө. Мыйзам долбоорунда ажылыкка жана умра зыяратына баргандарды узатуу жана тосуп алууга да тыюу салынган. Мындай иш-чаралар үй бүлөлүк чөйрөдө өткөрүлүп, той жасалбайт. Дин өкүлдөрү зыяраттан келгендерди тосуп алууну салтка айландырбоо керектигин белгилейт. Умрага жөнөгөндө, умрага келгенде, мисалы 5 вакыт намазга барганда жөнүнө кетебиз да, жөнүнө келебиз. Бул дагы Алла Таалага бир ибадат кылуу да, сыйынуу. Ал жерге барганда жөнөгөндө бир машакат, келгенде бир машакат деген нерсе жок да. Аэропорттон күтүп алсын, андай той неме кылсын, бутуна килем төшөп, аягдай тосуп алсын деген нерсе жок да. Ушул намазга кандай барып келген болсо, куд ошол сыяктуу эле умрага баргандан барып келе бериш керек. Эч кандай бир мен бардым, келдим деген түшүнүк болуш керек. Анан паланчы келиптир, барабыз, тойго барабыз, ашка барабыз деп, буну бир өзүнчө бир салтка айландырып алыш керек да. 2022 жылы президент ашыкча чыгымга жол бербөө максатында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ошондон кийин жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп башталган болчу. Аклай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.